Үй бүлө мекен башаты. Үй бүлө деген эмне? Үй бүлө деген өз мыйзамдары бар кичинекей мамлекет. Ошол кичинекей мамлекетти башкарып турган башчысы бар. Ал биздин атабыз. Башчыбыз мээримдүү. Анткени ал үй бүлөсүн сактап, бекемдеп, каржылап, баардык нерсени камсыздап турат. Ал эми үй бүлөнүн ички тазалыгын, тартибин көзөмөлдөөчү бул биздин апабыз. Аны Кудай тазалыкты сүйүүчү, сарамжалдуу, мээримдүү, ишенимдүү, назик, сулуу кылып жараткан. Бул мамлекеттин жарандары катары алардын балдары жана кыздары эсептелет. Алар бул үй бүлөдө эркин жана камкордукта жашайт. Аларды ошол үй бүлөнүн башчысы катары эсептелген атасы менен апасы коргоп турат. Алар татыктуу тарбия, билим алуу, татыктуу тамактанып, кийинтип келишет. Суроолор менен иштөө. Үй бүлө кимдерден түзүлөт? Сен үй бүлөңдүн мүчөлөрүн чийме аркылуу салыштыр. Сенин ордуң каерде? Сенин үй бүлөңдөгү милдеттериң эмне? Айтып бер. Тапшырма. Үй бүлөм деген темада дилбаян жазгыла. Ырларды көркөм окугула. Апакем жана күн, ынтымак деген ырларды окугула.